Beri Mekke, Medina'nı görüp atasың. Буга чейин деле канчалаган мамлекеттерди кыдыргасың. Анан суроом да, башка өлкөлөрдөн же башка шаарлардан көрбөгөн бул жерден эмнени көрө алды? Ой, башка жакка салыштыруу такыр мүмкүн эмес. Анткени башка жакка барганда сен мындай как белка в колесе дегендей мындай жумушуң менен мындай жүрө берет экенсиң да. А биякта эмнегедир мындай менин жүрөгүм тынч айтып атпайсызбы, негатив айтылып атат да бир нерсе деп. Мен Кыргызстанда болсом мүмкүн мен ооруп, мен кыйналмакмын да. Ошончо сөздү калбайчы. Мен негатив айтылып баштаганда Меккеге кирдик. Анан ошондо бир эмнегедир билесизби мындай негатив окуп анан мындай ичимде жылуу сезимдер болду. Мен алар менен жаман көргөн жокмун. Анан Мадалияга да айтып калды. Сен деген Алланын ыраазычылыгы үчүн баардыгын кечирип койсоң, сенде андан дагы береке көп келет депчи. Анан мен ошол учурда Меккеге келатып поездден баардык мага негатив жазган же болбосо силер белеңер бизге сын айта турган деген сыяктуу сөз айткан адамдарга мен жөн гана аларды кечирип койдум. Анан бул жердин өзгөчөлүгү ошондо экен. Баягы ички жан дүйнөңдөгү сезимдерди бир күчтөнтөт экен. Бычак курчуткандайчы. Мен сабырдуулугумду күчтөттү. Айзада умрага чейин же умрадан кийин бөлүнөбү? Бөлүнөт албетте. Мен азыр мен ушул сапар мен үчүн күтүүсүз болду. Мен азыр Америкага акча чогултуп аткам, негизи Америкага кетмекмин. Анан мага ошондой сунуш келди. Мен ойлодум, эмне үчүн мен барбашым керек депчи. Бир чети ойлондум, бир жума мен барып койсом, мүмкүн ар кандай ойлор айтылабы, ушул эле жетишпей атты эле деп анан бирок макулдугун бердим. Келгенден кийин анан дагы көп нерселер айтылды, бирок келген мен эч мындай ойлонбойм, капаланбайм, кайгырбайм, бирок бул сапарда Айзада албетте өзүнүн сабырдуулугун күчтөнттү, кечиримдүүлүгүмдү күчтөнттү. Кудай ушул Америкага барганча биринчи бияка келип анан Америкага бар деди окшойт. Алла кабыл кылсын. Негизи бул жака миллиардер дагы, миллионер дагы, ошо Алла чакырган адам келет турбайбы? Чиновниги да келбейт, бул жака Алланын сүйгөн пендеси келет. Ошону сен билишиң керек. Мен Алланын бир сүйгөн кулу экенмин деп. Эми үчүнчү суроо, Кыргызстанга барганда эмнени өзгөртөсүң же эмнени өзгөрттүң же болбосо ушул сапарда? Ой, Кыргызстанга барганда мен ушунчалык чоң жоопкерчиликти сезип атам. Айзада мурдагы кичине ачык-чачык кийинген нерселерди азыр жабышым керек экен. Алла разы болсун, ушуну күтүп аткан болчумун. Анан мен баары жоопкерчилик да бул жерге келгенден кийин. Этегим ауратым жабыраак кийим кийем деген сыяктуу. Азыр жабык мындай белдемчилерди даярдап, кадимкидей баягы жолукту салынуу ниетимде бар, бирок мен азыр даяр эмесмин да. Калп айтканда эмне азырынча. Ооба, даяр эмесмин. Иншалла бар болот. Чоң рахмат. Алла кабыл кылсын. Чоң рахмат сиздерге дагы бүгүн. Кеттир мен карындашым. Бүгүн Кыргызстандагы баардык бир туугандарыбызды чогултуп, Нияз Абдыразаков агабыз менен биргеликте сонун бир чай уюштуруп турсуздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Биз ушул жакта иштеп атабыз. Эч что келсе чалып койгула. Алып эле. Телефон сич алган абоненттин телефону өчүрүлгөн деп калса. Жок, андай болбойт бизде. Дайын.